Assalamu alaikum, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Малина эне бактын питомниктин ичиндебиз. Элге ушул жаңы сорттогу малиналарды быйыл уруктук көчөт катары таркаттык. Мына ушул эне көчөткө тигилген малиналар. Бул Маравилла сорту. Маравилла сорту бул Американын Калифорниялык малина сорту болуп эсептелет. Маравилла жабык лицензиялык сорт. Көчөтүн жана мөмөсүн сатуу бир гана Дрискол деген компания аткарат, жана аны көзөмөлдөйт. Сорт өндүрүштүк максатта пайдаланат дагы 5-6 жылдан кийин жанагы айткан компания муну утилизацияга берет. Кеч бышуучу сорт, көп мөмө тиет. Муну 1996 жылдан баштап Европада өстүрүп келатышат. Орусия, СНГ башка өлкөлөргө баягы утилизацияга кетирген малинаны жашыруун алып чыгып, же болбосо питомниктерди көбөйтүшүп, элге алып чыгып сатып атышат. Элди көп кызыктырган популярдуу сорт болгондуктан мунун баасы азыр асман чапчыган баада сатылып атат. Так, бул чоң боло турган сорт болгон үчүн мөмөсү бир 12 граммга чейин чоңоет. Анан ташыганга өтө жакшы экен. Алыс жерге чейин ташып барса болот. Анан мунун дагы бир жакшы жери, бул сорттун мөмөсүн муздаткычка салып койсоңуз 14 күнгө чейин тура берет. Бул түсүн анчалык жоготпойт. Мунун дамы дагы жакшы болгондуктан муну базары дагы жакшы сорт болуп эсептелет. Кечирээк бышат бул, тикендери майдараак, муну көрүнүп турат сиздерге. Малинаны тиккенден кийин муну жакшылап көзөмөлдөш керек. Бизге келген көчөттөр ничке, тамыры деле кичинекей. Тамыры Т формасыга жакын болот экен, Тга окшоп кетет экен. Ушул катар Маравилла, кийинки катар бозураак болгон, боз түстөгү сорт бул Пшехива сорту. Мына ушинтип карартып суу койдук. Мына ушинтип карартып суу койбой турган болсок, анда жердеги аба тамырын кургатып коюшу мүмкүн. Пшехивадан али дарек жок, бирок тамыры живой. Мына уже көктөй баштаптыр мына. Жашыл жалбырактарды чыгарып баштаган бул дагы. Мына туугандар, бул катар Пшехива. Пшехива польский сорт болуп эсептелет. Бул дагы өндүрүштүк максатта колдонулат. Бул малинаны граммы бул дагы 12 граммга чейин чоңоет экен. Китебинде жүрөт, бул малина, бир түп малина дейт, 2 килограмм, 2,5 килограмм берет деп жүрөт да. Бизге 2,5 килограмм эмес, бизге 700 грамм бир түп малина берсе дагы 1 гектар жерден 20 тонна түшүм алса болот. Бул практикада көрүп келатабыз. Буларда эми чыгат окшойт. Бул Пшехива биздин өзүнүн малиналар сыяктуу эрте бышчы сортко кирет. Мөмөсү 2 жылдыгынан бутактан берет. Маравилла болсо 1 жылдыгынан берет. Жана айтып кеттик, өндүрүштүк максатта колдонулат. Бул холодильникке киргенге, муздаткычка, шокой заморозкага өтө жакшы. Буюрса, мына ушул сортторду көбөйтүп, элге кандай болуп атат? Буюрса, алда да видеолорду көп тартабыз. Көктөтүп алыш үчүн питомник катары жакын аралыкта тиктик. Муну гүл сыяктуу караш керек. Өзүбүздүн малиналар сыяктуу эмес, булар ичке. Ошон үчүн буларды жакшылап көңүл бөлүп карап көктөтүп алышыбыз керек.
Тез суу берип туруш керек. Быйылкы жылга азот берилбейт. Азыраак амофос берсеңиздер болот. Же болбосо нитромофоскадан азыраак берсеңиздер болот. Албетте көктөп алгандан кийин. Бир жумада 2-3 жолу көктөп алганга чейин суу коюшубуз керек. Азыр экинчи суу берилди. Мына ушундай аралыкта, жакын аралыкта тигилген. Туугандар, бизде кандай болот пшехиба буюрса көрөбүз. Жыйынтык кандай болот? Аны дагы айтабыз. Буюрса алдыда көп видеолор болот. Биз менен бирге болуңуздар.